Садыр Жапаров чек арадагы окуядан жабыркаган Максат айылына барды. Өлкө башчы Лейлек районундагы жаңы мектептин пайдубалына капсула салды. Өлкөдө дагы 376 адамдан COVID-19 табылып, 8 бейтап каза болду. Баткен облусунан 140 бала Ысык көлгө эс алууга жөнөтүлдү. Эртең 27 майга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 27 майда Баткен облусуна иш сапарынын алкагында мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Тажик тилкесинде болгон окуяларда жабыркаган Баткен облусунун Лейлек районунун Максат айылына барды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Мамлекет башчысы талкаланган объектилерди, анын ичинде өрттөлүп кеткен мектепти көрүп, ошондой эле турак жай имараттарынын жана билим берүү объектилеринин курулушу, атап айтканда 100 орунга эсептелген 2 кабаттуу жаңы бала бакчанын долбоору менен таанышты. Президент ошондой эле жергиликтүү тургундар менен жолугушуп, алар менен баарлашууда мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо иштери жөнүндө кеңири айтып берди. Анын айтымында бул маселенин чечилиши аймактын социалдык экономикалык жактан туруктуу өнүгүүсүнө түздөн-түз байланыштуу. Мамлекет башчысы Баткен облусуна мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурулуп келе жаткандыгын жана мындан ары дагы көңүл бурулаарын баса белгиледи. Президент бир дагы жергиликтүү тургун жардамсыз жана керектүү колдоосуз калбастыгына ишендирип өттү. Ошондой эле Садыр Жапаров гуманитардык жардамдарды даректүү бөлүштүрүү зарылдыгын кошумчалады. Баарлашуу учурунда жергиликтүү тургундар өткөн окуяларда жабыркагандарга ар тараптан колдоо көрсөтүү, ошондой эле жеке мүнөздөгү бир катар маселелерди көтөрүштү. Алар бийликтин чек ара көйгөйлөрүн чечүү боюнча кылып жаткан аракеттерин колдой тургандыктарын билдиришти. Ошону менен бирге жергиликтүү эл мамлекет тарабынан көрсөтүлүп жаткан колдоого жана өлкөнүн ар тарабынан гуманитардык жардамдар келип жаткандыгын белгилөө менен кыргызстандыктарга ыраазычылык билдиришти. Биздин үнүбүз сизге жетип жатканына кубанычтабыз, деп айтышты Максат айылынын тургундары мамлекет башчысына кайрылып жатып. Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаров тийиштүү мамлекеттик түзүмдөрдүн жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнө жолугушууда айтылган маселелерди чечүү үчүн бир катар тапшырмаларды берди. Ошондой эле бардык объектилерди мерчемделген убакытта калыбына келтирип, куруп бүткөрүүнү талап кылды. Өлкө башчы Садыр Жапаров Баткен облусунун Лейлек районундагы Борбордук айылында мектептин жаңы имаратынын пайдубалына капсула салды. Долбоорго ылайык 2 кабаттуу мектептин имараты 225 окуучуга ылайыкталган. Садыр Жапаров бул билим берүү жайынан келечекте өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошо турган чыныгы кесипкөй адистер тарбияланып чыксын деп тилек кылды. Президент ошондой эле Лейлек районундагы жаңы жер чек ара тозотунда болду. Мамлекет башчысы аскер кызматкерлери менен жолугушууда өлкөнүн чек арачылары менен укук коргоо органдарынын даярдыгын, бийик моралдык духунун жана баатырдык аракеттеринин аркасында өлкөнүн аймактык бүтүндүгү сакталып калгандыгын белгиледи. Ошондой эле Садыр Жапаров өлкөнүн коргонуунун жөндөмүн мындан ары жакшыртуунун жана мамлекеттик чек аралардын коопсуздугун чыңдоонун маанилүүлүгүнө токтолду. Мамлекет башчысы Борбордук жана Достук айылдарынын тургундары менен баарлашты. Жергиликтүү эл кызыккан суроолоруна жооп алышты. Президент жакынкы мезгилде Баткен облусуна аймакты социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү максатында өзгөчө статус берилерин баса белгиледи. Бул статустун алкагында облуска бир катар жеңилдиктер берилет. Анын ичинде салыктык жана инвестициялык өзгөчө режим киргизүү пландаштырылууда. Кыргызстанда 27 майга карата коронавирусдагы 376 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин сайтында маалымдалат. Маалыматка караганда Бишкекте 238, Ош шаарында 17, Чүй облусунда 66, Ош облусунда 14, Талас облусунда 4, Нарын облусунда 5, Ысык көл облусунда 21, Жалал Абад облусунда 9, Баткен облусунда 2 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 386 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак Бишкекте 271, Ош шаарында 9, Чүй облусунда 67, Ош облусунда 3, Талас облусунда 2, Нарын облусунда 13, Ысык көл облусунда 10, Жалал Абад облусунда 11 адам сакайды. Ал эми сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 3, Чүй облусунда 3, Ысык көл облусунда 1, Нарын облусунда 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1614 бейтап, амбулатордук түрдө 2011 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1108
48 бейтаптын абалы орто оорундукта, 404 адамдын абалы оор жана 84 бейтап өтө оор абалда жатат. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 14 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4632 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4553 медкызматкер айыгып чыккан. Ал эми Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 103583 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 97151 киши айыгып чыкса, 1781 адам каза болду. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдан жабыркаган үй бүлөлөрдөн 140 бала ысык көлгө эс алууга жөнөп кетти. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда 28-30 апрель күндөрү Кыргыз-тажик чек арасында болуп өткөн окуядан жабыр тарткан үй бүлөлөрдүн балдары үчүн президенттин демилгеси жана колдоосу менен коомдук ишмер Ассоль Молдокматованын уюштуруусу астында эс алуу уюштурулду. Облустун чек аралаш аймактарынан барган 140 бала, 6 мугалим 10 күн бою Ысык көл облусунда эс алууда болушат. Андан соң балдар Баткен облусундагы Кадамжай Семетей лицейинде дагы 15 күн эс алышат. Балдарды өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Абдырашид Ташбалтаев жана район шаар башчылары узатышты. Эртең 28 майда Чүй, Талас, Ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад облусунун тоолуу райондорунда, Ош, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жамгыр жаайт. Бул тууралуу Кыргыз гидрометтен билдиришти. Маалыматка караганда бийик тоолордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн +14-+19, күндүз +29-+34, Талас жергесинде түнкүсүн +12-+17, күндүз +28-+33, Ош, Баткен, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн +15-+20, күндүз +31-+36, Ысык көл облусунда түнкүсүн +10-+15, күндүз +22-+27, Нарын облусунда түнкүсүн +8-+13, күндүз +22-+27. Ал эми Бишкекте күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн +16-+18, күндүз +32-+34 градус болот.